Түркпанын алкагында бир катар долбоорлор иштелип чыкты. Алар соода экономикалык, гуманитардык, маданий чөйрөлөрдө кызматташуу багытында. Ошондой эле төрага Талант Мамытов Кыргызстанда түрк мамлекеттеринин инвестициялык фондунун эл аралык кеңсесин Бишкекке жайгаштыруу боюнча сунушун киргизди. Бул өз кезегинде экономикалык кызматташтыкта так жана натыйжалуу курал болуп каларын белгилеп өттү. Муну менен катар төрага чыгыш, батыш, түндүк, түштүк соода багыттарын бириктирген аймактык жана ааламдык экономикалык туруктуулукка көмөк көрсөтүүчү Түрк дүйнөсүнүн көрүүсү 2040 аталган концептуалдык документтин тууралуу сөз кылды. Кыргызстанда түрк мамлекеттеринин эл аралык кеңселеринин, уюмдарынын жоктугун эске алуу менен аталган финансылык мекеменин штаб-квартирасын Бишкек шаарында жайгаштыруу менен түрк өлкөлөрүнүн экономикалык кызматташтыкты жаңы багытка жүргүзүүгө чакырды. Биздин өлкөдө түрк мамлекеттеринин эл аралык кеңселеринин, уюмдарынын жоктугун эске алуу менен бул финансылык мекеменин штаб-квартирасын Бишкек шаарында жайгаштырууга даярбыз. Урматтуу кесиптештер, акыркы кезде эл аралык мамилелердин бардык катышуучулары, анын ичинде эл аралык уюмдар азыркы глобалдуу заманда ар тараптуу диалог жана өз ара пайдалуу кызматташтык өнүгүүнүн эң ишенимдүү жолу экендиги толук түшүнүшөт. Тышкы саясий кызматташтыкты ишке ашыруу үчүн дипломатиянын альтернативдүү каналдары көбүрөөк тартылууда. Алардын ичинен келечектүүлөрдүн бири бул парламенттик дипломатия. Андан соң жыйынга катышып жаткан боордош мамлекеттердин парламенттеринин башчылары баяндама жасашты. Катарында Түркиянын спикери түрк мамлекеттеринин гүлөнчүлөргө каршы турууга чакырды. Себеби уюмдун максаттарынын бири дагы тынчтыкты орнотуу жана коопсуздук маселелерин алдын алуу болуп саналат. Ticaret, ulaşım ve üretim merkezleri olarak yükselmesinin önünü açacak, ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Бул террордук уюм жалгыз эле Түркияга эмес, алар иштеп жаткан бардык өлкөлөрдүн социалдык түзүлүшү жана демократиясы үчүн коркунуч туудурат. Бирок дин жана билим берүүдө жарандык коомдордо иш аракетин жүргүзүп келе жатат. Биз баарыбыз биргеликте буга каршы иш алып барышыбыз керек. Азыркы кырдаалда глобалдык жана регионалдык көйгөйлөрдү чечүүдө биримдикте болушубуз зарыл. Өз кезегинде Азербайжан Республикасынын Милли Мejlisинин төрайымы Сагиба Гафарова эки тараптуу диалог жана Түркпа баштаган эл аралык достугу керектигин белгиледи. Муну менен катар төрайым экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу зарылчылыгына токтолду. Türk dünyasının mütefekkir insanlarının hemşe düşündüren Türk Отурумда ошондой эле боордош өлкөлөрдүн байланышын өнүктүрүүгө багытталган сунуштар айтылып, айым депутаттар жана жаш өкүлдөр арасында да кызматташтыкты арттыруу зарылчылыгын белгилешти. 2022 жылғы ақпанда мемлекеттеріміздің қауіпсіздігінің негізгі міндеттерінің бірі өңірдегі күштердің ара салмағы мен теңгерімін тұрақты қолдау және сақтау болуға тиіс. Түркпанын 11 пленардык отурумунда 18 маселе каралды. Уюмдун кийинки пленардык жыйыны 2023 жылы Стамбулда өтүү чечими кабыл алынды. 2008 жылдын 21 ноябрында Стамбул шаарында Азербайжан, Түркия, Казакстан жана Кыргызстандын парламенттеринин төрагалыгынын конференциясында түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясын түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Биринчи пленардык жыйын 2009 жылдын 29 сентябрында Баку шаарында өткөн. Анара Мамбеткадырова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Ысык Көл облусу.